Бул Кытайдагы Кашкар шаары. Баласагындык Жусуп өзүнүн эмгегин 1067-70 жылдар аралыгында жазып, акыркы бөлүмдөрүн Кашкарга келип бүтүргөн. Өмүрүнүн аягына чейин мына ушул жерде хан ордосунда кызмат өтөп, Кашкарда каза болгон. Жусуп баласагынга таандык делген бул күмбөз туристтик заманбап имарат болуп саналат. Синьцзян Уйгур автономдуу району тарабынан 1957 жылы курулуп, 12 метр чарчы аянтты ээлейт. Күмбөздүн ичинен Кытай жана Уйгур жазууларын кездештирүүгө болот. Улуу ойчулдун эмгектери мына ушул жерде сакталуу. Дегеле Жусуп баласагын ким болгон? Анын өмүрү менен баласагын жана Кашкар шаарларынын кандай байланышы бар? Биздин даректүү фильмибиз мына ушул туурасында. 10-13 кылымдарда Борбордук Азияда, мурунку Чыгыш Түркистанда, Орто Азия деп коебуз. Анан азыркы Өзбекстандын батыш жагына чейин аябай чоң мамлекет тараганда Караханит мамлекети депчи. Бул мамлекет кеңири аймакты ээлеген. Анын борбору Баласагын шаары азыркы мезгилде чөйрөнүндөгү Токмок шаарынан анчалык алыс эмес жерде жайгашкан. Анын калдыгы катарында Бурана мунарасы сакталып турат. Бул Карахандар мамлекети эки идеологиянын негизинде өнүккөндүктөн руханий дүйнөсү өтө жогорку деңгээлге жеткен. Бул мамлекет өтө чоң болгондуктан анын экинчи борбору Өзгөн шаары болгон. Кийинчерээк мамлекеттин аймагы кеңейип, бул жактагы борбору Кашкарга которулуп, ал эми Өзгөндөгү борбор Самарканд шаарына которулган. Мына ошол Караханиттер доорунда дүйнөлүк руханий маданияттын ири өкүлдөрүнүн бири, ойчул, акын, философ, мамлекеттик ишмер Жусуп баласагын жашап өткөн. Ал изилдөөлөргө караганда 1015-16 жылдары азыркы Токмок шаарынын түштүк тарабындагы Бурана муранасы турган жерде өз учурунда акындардын, окмуштуулардын, кол өнөрчүлөрдүн шаарына айланган Баласагын шаарында туулган. Анын астрономия, математика, медицинадан кеңири маалыматы болгон. Адабият, тарых, философия, эстетика, этика маселелерин, араб, иран, тажик поэзиясын, түрк, фарси фольклорун мыкты билген. Ошону менен бирге ислам дини боюнча терең билим алганы. Кур'ан-ы Каримди, шариятты, Мухаммед алейхиссаламдын хадистерин эң мыкты билгени. Мындан сырткары Чиндин, Мачиндин акылмандарынын жана Аристотель, Аль-Фараби, Ибн Сина, Беруни жана башкалардын илимий эмгектери менен тааныш болуп, алардан таасирленген өтө билимдүү адам болгону анын эмгектеринен ачык эле көрүнүп турат. Жусуп ал Баласагын деп эмне үчүн аталып калган? Себеби Жусуп ушу Баласагын шаарында төрөлгөн экен да.
Эми ошон үчүн ал мезгилде жана фамилия болгон эмес адамдарда. А Жусуп аты, анан кимдин уулу, анан кайсыл жерден. Баласагындан болгон үчүн, ошон үчүн Жусуп Баласагын деп аталып калат да. Ошол мезгилде Баласагын шаары гүлдөп өнүккөндүктөн бул шаардын экинчи аты Кут Ордо болгон. Ушуга байланыштуу Жусуп Баласагын өзүнүн чыгармасын Куттуу билим деп ат коюшу мүмкүн. Куттуу билим чыгыш маданиятында кеңири тараган санат, насият маанисиндеги этикалык, дидактикалык чыгарма. Дастандын мазмуну 85 баптан, 6645 бейеттен, 13290 саптан турат. Учурда Жусуп Баласагындын Куттуу билим дастанынын 3 нускасы сакталып турат. Бири Вена шаарында, экинчиси Египеттин борбору Каирде, ал эми 3-чү нускасы учурда Наманган шаарындагы жекече китепканалардын биринен табылып, Өзбекстан Илимдер Академиясынын Чыгыш таануу институтунун кол жазмалар фондусунда сакталуу келет. Дастан өзбек, орус, уйгур, казак, түрк жана кыргыз тилдерине которулган. Жусуп Баласагындын чыгармасында адамзат өзүнүн жашоосунда иргеп өнүктүрүп келген улуу баалуулуктарга баа берет. Алардын ичинен 4 негизги баалуулукка баа берип, аны даңазалаган. Биринчи баалуулук бул адамдардын адилеттүүлүгү. Адилет бол, катаалдыкка кабылба. Элди кубант, эмгектенип жаңылба. Эсендикте элиңе жакшылык кыл. Колдогуңду элге таратып тур. Адилет бол. Зулумдук кыла көрбө. Топук кылып, баят деп ишиң жөндө. Элинин беги болсо адилет түз. Бузукка андай жерден табылбайт иш. Экинчи чоң баалуулук катарында бул мээнеткечтик. Адам мээнет кылуу аркылуу гана дөөлөткө жетет. Мээнет кылган адам гана кадыр барыкка жетет деген улуу идея айтылган. Мен издеген ынсаптуу болсун адам, бой көтөрбөс, жылуу сөз жаркылдаган. Улууну ак дилинен урматтаса, кичүүнү орду менен сыйлап турса, ичимдикке өмүрүндө жолобосо, өз байлыгын максатсыз коротпосо, дөөлөттү кармай турган ушул чалма, ошондо качышына калбай тарга. Бактым бар деп кубанба, келет кетет. Дөөлөт бар деп онанба, толот бүтөт. Үчүнчү баалуулук катарында Жусуп Баласагын өзүнүн Куттуу билим чыгармасында билим дегенди, билим баалуулугуна өзгөчө баа берет. Билим бийик, түгөнбөс, акылуулук. Адамда ушул эки артыкчылык. Бул сөздүн тактыгына чыгам күбө, акылдан каалашыңча алгын өрө. Окугандар акылдуу улук болор, билимдүүгө түгөнбөс бакыт конор. Окуу билим акылдан акыл курап, билимдүү ойдогусун кабыл кылат. Төртүнчү чоң баалуулук катарында
Özünün çıkarmasında Jusup Balasagın kaniyеттүүлükө, başkaça ayткanda nысаптуулукка өзгөчө чоң баа берген. Жатқан турар, турган кайра жыгылар. Жанган өчөр, чарчагандар тыныгар. Көрдүн өчүн өзүңдү отко салба. Шорго батпай, напсыңды бекем карма. Шүгүр кылсаң, анда бириң 10 болот. 10 болгон соң, үйдө бакыт мол болот. Напсыңды тый, дайыма колго алып, мына ошондо чыгасың туура жолго. Чыгармадагы бул 4 түшүнүк конкреттүү каармандардын образдары аркылуу берилген. Адилеттүүлүктүн символу катарында өкүмдар күн тууду, дөөлөттүн символу катарында өкүмдардын вазири Айтолду, акылдын символу катарында вазирдин уулу Агдилмиш, ал эми каниеттиктин символу катары вазирдин иниси Өткүрмүш көрсөтүлүп, чыгарма ушул 4 каармандын аңгемелешүүсү, суроо жооп иретинде жазылган. Мындан сырткары чыгармада элчинин милдеттери, дарыгерлер, соодагерлер, малчылар сыяктуу ар түрдүү кесиптин ээлеринин өзгөчөлүктөрү жана аларга кандай мамиле кылуу керек экендиги тууралуу билим алуу, конокко чакыруу, конокко баруунун этикасы өңдүү баалуу ойлор айтылат. Бул чыгармада мамлекетти башкаруунун теориясы жана тажрыйбасы да мыкты чагылдырылган. Jusup Balasagын коомдогу башкаруучу катмарды акындык ыкма менен илим билимге чакырат. Атка минерлерди зулумдук, паракордук сыяктуу жоосунсуз жоруктардан алыс болууга үндөйт. Мында 1000 жыл мурда эле мамлекеттик кызматтын түзүлүшү, ошонун түптөлүшү, мамлекеттик кызматтар кандай болуш керек, мамлекет кызматкер өзүн кандай алып жүрүш керек, мамлекет кызматкер деген өзү дегеле эмне, дегеле ким? Ушул жөнүндө Jusup Balasagын 1000 жыл мурда эле бизге ушундай закон сенемдүүлүк эле бир закондой эле бизге бир осуятын айтып кеткен экен да. Мына биз анализдеп чыктык. Айырмасы жок да. Ошол убактагы айтылган сөздөрдүн бардыгы кудду азыркы биздин турмушубузда 1000 жыл мурда эле жазылып коюлган экен да. Поэманы жазып бүткөн мезгилде улуу ойчул 54 жашта болгон. Аталган чыгарманы Баласагын шаарында баштап, баш аягы 18 ай жазып Кашкарда аяктаган. Ал куттуу билим дастанын Карахандар мамлекетинин башында турган Тавгач кара Буура ханга тартуу кылган. Ал бул чыгарманы жогору баалап, улуу Хасхажип кагандык сарайдын улуу ордо башчысы кызматын ыйгарган. Ошентип Jusup Balasagын мамлекеттик ишмер катары кызмат өтөп Кашкарда каза болгон. Улуу акындын энциклопедиячыл кеңири маалыматка ээ илимпоз экени, мамлекеттүү туура башкаруу жолдорун өкүмдарларга үйрөткөн өз доорунун кам бакайы болгону талашсыз. Адамдын жашоосу жөнүндөгү мазмундуу сөздөр менен шөкөттөлгөн маңыздуу ойлору азыркы, кийинки урпактар үчүн улуу сабак. Залкар чыгармасы менен Jusup Balasagындын ысымы карт тарыхтын барагына өчпөс болуп жазылып калды. Улуу чыгармада аны жараткан даанышман да, түбөлүктүү